Урматтуу көрүүчүлөрүм, бүгүнкү тема онлайн бизнес, акча инвестиция, максат коюу, убакыт жана максатты пландап ийгиликке жетүү. Мына ушул темаларга абдан көп добуш түштү. Мен ушул темаларга сиздерге сүйлөп ачып берейин. Азыр өзүңүздөр жөнүндө айта кетиңиздер, сиз атыңыз ким жана кайсы шаардан жазып атасыздар. Сиз жазгыча мен да өзүмдү тааныштырып кетейин. Менин атым Чыңгыз Исмаилов. Азыркы учурда 12ден ашык китептерим кыргыз китеп дүкөндөрүндө сатыкта бар. Жана 2012 жылдан баштап жеке ишкерлик менен алектенем. Ушуга чейин бир 20дан ашык ар кандай бизнес проекттерди жасап көрдүм. Азыркы учурда турак жай нишасында токтолуп, турак жайда турабыз да. Кадимкидей элдерге рассрочкага үй куруп бере алабыз. Анда эмес, урматтуу мекендештер, эң биринчи сиздердин сурооңузга жооп берейин. Онлайн бизнес кылса болобу жана кантип деген суроого. Албетте, онлайн бизнес кылса болот, бирок бул онлайн бизнестин аркасында сапаттуу продукт же услуга керек да. Эгерде сиздин услугаңыз же товар продуктаңыз сапатсыз болсо, анда канчалык онлайндан аракет кылбаңыз, эч нерсе иштеп таба албайсыз. Ошон үчүн биринчи сапаттуу услуга жана сапаттуу товар болуш керек. Эгерде ушул туура болсо, анда сиз интернет аркылуу, соц тармак аркылуу реклама кылып атып, ошол сиздин продуктту сата аласыз да. Мурунку учурда бул жарнама в основном телевидение, кадимкидей телевидение өзүңүздөр билгендей монополия болчу да. То есть бүт бардыгы, элдин баардыгы көңүлү ушул телевиденияда болчу да. Демек телевиденияга реклама берсе, дароо элдер билчи, көрчү, ошого ишенчи, анан сатып алчы. Эми азыркы учурда элдин көңүлдүн баары телефондо болгон үчүн, демек сиз телефонго чыгышыңыз керек экен да. Азыр мурун мисал үчүн ушул Instagram чыкканда, мына мисал үчүн мен аябай шылдыңдачымын да. Элдер өзүнүн сүрөтүн чыгарат экен дагы, ушундай да болмок беле депчи. Анан кийин бара-бара элдин баары өзүнүн товар услугасын жарнамалаш үчүн, карагыла, мен бармын, мына мондай товарым бар деш үчүн бүт соц тармактарга чыга баштады. Ошон үчүн убакыт дайыма өзгөрүлүп турат экен. Ошол убакыт алдыга кетип атканда, сиздер артта калбай, убакыт менен биргеликте алдыга кетишиңиз керек экен да. Эгер бардыгынан баш тартып, бул болбойт экен деп, мурунку консервативдүү көз караш менен кала берсеңиздер, анда убакыт алдыга кетип калат, сиз артта калып каласыз да. Ошон үчүн замана менен бирге өзгөрүлүп туруш керек экен. Албетте мен жанагы принцип баалуулуктарды өзгөрткүлө деген жокмун. Просто азыркы жашоо ыкмасын өзгөртүш керек экен да. Мына элдин баары телефондо турат, демек телефон аркылуу сиз жарнамалашыңыз керек экен. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, мурун көп биздин балдар, жигиттер соц тармактан чыккандан уялчу эле. Азыр бүт автомобиль, машинанын баарын биздин балдар ушул Instagram аркылуу сүйлөп сатып атышат да. Мурун ошондон уялчы. Кийин ошо жашоонун талабын түшүнүп, мунун баары азыр Instagramга чыгып атышат. Ошондуктан онлайн бизнес болобу? Албетте болот. Дагы бир айтып кетейин, товар услугаңыз сапаттуу болуш керек. Экинчиден, азыр таргет деле иштебей калды. Эң жакшы иштеген нерсе бул ушундай түз эфир жана рилстер болуп атат да. Рилс деген кыскача видео, желательно 40 секундка чейин пайдалуу бир нерсени сүйлөп калыш керек да. Бирок мунун дагы бир жаман жагы бар. Элдин баардыгынын көңүлү, особенно жаштардыкы 18ден ылдый, бүт эле жана рассеянное внимание деп коет да. Анан бир жерде көңүлүн кармап тура албайт. Кечке эле көңүлү мында секирип турат да. Муну деген потребительское мышление деп коет. Кадимкидей китеп окугандан, мондай узак эфир видеолорду кадимкидей көрө албайт, тажап кетет. Эмнеге дегенде, ушул маалыматты кабыл алып китеп окуп атканда же мондай информационный бир видеону көрүп атса, узагыраак. Кадимкидей иштейт экен. Иштеген сайын 25% энергияны жейт экен.
Ошон үчүн мээ дайыма алаксытып турат экен да. Ой, чарчап кеттиң, жата кал, тура кал, бирдеме жей кал, бир телефон ойной кал, чукулай кал, кыска видеолорду көрө кал деп дайыма сиздерди алаксытып турат. Сиз ошон үчүн кайра жок, мен ушуну аягына чейин бүтүрүп алайын, чыгарып алайын, эң пайдалуу нерселерин монтип дептерди кармап бир нерселерди жазып калайын, ошону жашоомо колдоном деп аракет кылышыңыз керек да. Ошондо гана эгерде сиз бул видеону көрүп бир нерселерди жазып калып анан жашооңузда пайдалансаңыз, ошондо албетте жакшы бир өзгөрүүлөр болот. Азыр бирөө эле сурады, кайсы нишадан онлайн бизнес кылса болот деп атат да. Мен айтат элем жанагындай мошеннический бир нерселерге вообще ишенбеңиз да. Кадимкидей мошеннический нерселер бар го, бул жерде басып кой, бул жерде тигинтип кой, анан тигил всякий там графиктер өйдө ылдый болуп жылат, ошентип ылдый өйдө болуп жылганда сен бир нерсе иштейсиң деп ошондой нерселерге такыр ишенбей эле коюңуздар да. Азыр эмне пайдалуу болуп атат? Эң биринчи жакшы элге керектүү бир товарларды таап, ошол товарларды сатыш керек да. Бул биринчи жол. Экинчи жол өзүңүздүн күчтүү тарабыңызды аныктап, ошол күчтүү тарабыңызды аябай курчутуп, ошол услугаңызды сатышыңыз керек да. Мисал үчүн канча деген сфералар бар да, бул образование. Бул образованияны эле айтсак, канча деген нишалар бар да. Ошол эле репетиторствону алалы. Мисал үчүн 5-класстагы бала математиканы окуй албай атат да. Ошол эле 5-класстагы математиканы окуй албай аткан балага 8-класстагы математиканы жакшы түшүнгөн бала репетитор боло алат да. Анткени экөөнүн тең сүйлөгөн тили, көз карашы бирдей да. Демек 8-класстагы математиканы жакшы билген бала 5-класстагы математиканы билбей аткан балага жакшыраак, оңоюраак, жеткиликтүү түшүндүрүп берет да. Ошон үчүн ар бир адамдын мүмкүнчүлүгү бар. Мисал үчүн мен 2012-жылдан бери адамдар менен жекеме-жеке иштейм да, эң биринчиден сага эмне жагат, анан колуңан эмне келет. Мына ушуну аныктайм дагы, ошону услуга, продукт катары айландырып жардам бергенге жакшы эле көзүм жетет да. Мисал үчүн бир эже келген, көп нерсесин анализдеп көрсөк, жанагы түймө кылып, жанагы кадимкидей эле жиптен жакшы бир жумшак игрушкаларды түйөткөн. Анан мен айттым, сиз ушул игрушкаларды түйгөндөн кийин буга суроо талап барбы, элдер сатып алабы десем, ооба, жакшы туристтер келип, именно ушуларды сатып алып кетет. Мен көп тиги точкаларга ушуну под реализацию берсем болот деди да. Анан макул, сен ошентип жалгыз тиксең, албетте сен бүт ошондой колго тигилген кийиз-пийизден сатылган жанагы сувенирлерге таратсаң, анда көп көлөмдөгү ушундай оюнчук керек экен. Давай андан көрө сен ушуну үйрөтө турган курс ачасың, ошол үйрөнүп тиккен адамдардан сен арзаныраак сатып аласың дагы, анан жанагы киоскаларга таратасың под реализацию деп, даже ошол игрушканы тиге турган өнөрүнөн кадимкидей бир бизнес направление ачылды. Ушу менен аябай жакшы иштеп кетти. Анан чет өлкөгө чейин жакшы показдарга кетти да. То есть ошон үчүн мен дайым айтам да, эң биринчи сен өзүңө ишен. Эгерде сен өзүңө ишене албасаң, башка эч ким сага ишенбейт да. Даже сен ишенип аракет кылып атсаң, калгандары сени басканга аракет кылат. Ошон үчүн эгерде действительно көзүң жетип атса, эгерде действительно ошол жасаган демилгеңе, кадамыңа өзүң жоопкерчилик ала алсаң, анда жаса. Эч нерседен коркпой жасашың керек да. Эгерде ошону сен болбой калат, там бирөөнүн сын пикирине калам деп жасабай калсаң, кийин аябай өкүнөсүң. Ошон үчүн күч кезиңде ошол каалоо күчтүү болуп атканда, дароо көп ойлонбой жасап салыш керек да. Анан биринчи кадамды жасагандан кийин ошондо сен анализ кылсаң болот да.
Так, бул нерсе элдерге жакты, бирок бул жерин туура эмес кылып койдум. Значит, бул жагынан тууралаш керек экен деп, анан бара-бара жанагы жасаган ишиңди кадимкидей шлифовать этип жакшырта баштайсың. Ошон үчүн мен көп адамдарды көрдүм. Көп нерсе тиги 45 жаштан өткөндөн кийин анан өкүнүшөт да, ушундай мүмкүнчүлүк келген, анан коркуп жазабай койгом депчи. Ошон үчүн мен дагы деле айтам, кеч эмес. Эгерде действительно өзүңүздөрдүн күчтүү тарабыңызга ишенсеңиз, элдерге керек болсо, пайдалуу болсо, өзүңүздөргө жакса, рахат алып келсе, анда ошол нерсени жазашыңыз керек да. Эми инвестиция боюнча суроо берип атышат да. Жана инвестиция кылганда ошо кыргыздар көп инвестиция деген нерсени жакшы түшүнбөйт да. Инвестиция дегенде кайдагы бир чет өлкөлүк компаниялардын өкүлүбүз деп келишет дагы, элдердин акчасын кагып алат дагы, эртең карасаң жок. Тиги компания мындай болуп калды же сенин алган акчаң арзандап кетти деп спокойно эле элдерди кидайт этип кетип атат да. Ошон үчүн эч качан зарубежный компанияларга инвестиция кылбай эле коюңуз. Акчадан жок каласыз. Экинчиден сиз сурасаңыз дагы, тигил жөн эле ортомчомун, сен өзүңдүн каалооң менен салгансың, жок деп коет, эчтеке кыла албай каласыз да. Ошентип канча деген адамдарды көрдүм, билбеген, тааныбаган там компанияга сенин акчаң 2 эсе өсөт десе эле ишенип салып алат да. Эч качан сенин акчаң 2 эсе өспөйт, ошону түшүнүп алгыла. Эмнеге дегенде, эгерде бирөө акчаны 1/1 кылып 2 эсе өстүрө алса, анда сиздерден эч качан 1/1 кылып акча алмак эмес да. Мына мисал үчүн банк кредит берет 27% годовых менен да. Эгерде 100% уверен болсо, ушул 1 миллион сомду мен 2 миллион сом кыла алам деген адам болсо, анда сизден 1/1 кылып инвестицияга акча алмак эмес, андан көрө банктан 27% годовых алмак дагы 1 миллионду 2 миллион кылгандан кийин банкка болгону 27% бермек да. Зачем сизге 1/1 бермек эле, туурабы? Ошон үчүн кичине логиканы иштетиш керек. Анан экинчиден инвестиция кылганда сиз дайыма компанияга ишенбей, адамга ишенишиңиз керек да. Мисал үчүн көп компания чыгат, ошол эле кооперативдер чыккан, анан моундай болуп атат деген, анан гана ошонун баары болбой калды да. Ошондой эле көбү жана моундай компания чыкты деп эле компаниянын атын атап эле жүрө беришет да. Эгерде компания банкрот болсо, ал эч кимге эчтеке төлөбөй калат. Анткени ал банкрот, акчасы жок да. Ошон үчүн сиз чисто адамга гана ишенесиз да. Мисал үчүн сиз бул адамга ишендиңиз, сиз көптөн бери билесиз. Даже ал ойлоп аткан максатына жетпей калса, жасап аткан бизнесин болбой калса, ал все равно эле сиздерге кайтарып берет да. Анткени ал ошондой ишеничтүү адам. Ошон үчүн инвестиция кылганда бирөө мага жазды, тиги алтын алсам болобу депчи. Мен айтат элем, албетте, эгерде сиз алтын алсаңыз болот, бирок анда деле кооптуу жери бар да. Биринчиден, эгерде бирөө алтыныңыз бар экенин билип алса, сөзсүз түрдө ошол алтыныңызды алганга аракет кылат да. Ошон үчүн бул дагы өтө кооптуу нерсе. Анда биротоло эле ошол алтынды слиток кылып сатып алса, ошол эле банковский ячейкага сакташ керек. Аны үйгө алып келбеш керек да. Анан дагы бирөөлөр айтат, ошол акчаны банковский депозит кылып салсам болобу дейт да. Албетте, эгерде сиз акчанын күчүн сактап калайын десеңиз, анда депозит кылып салсаңыз болот. Эмнеге дегенде, жыл сайын национальный валюта сом 10% инфляция болот, 10% күчүн жоготот. Анан 10% девальвация болот. По отношению к доллару, к евро 10% арзандайт деген сөз да. Ошентип атып, 10% инфляция, 10% девальвация болгондо эле
национальный валюта сом 20% күчүн жоготуп атат да. Сиз банковский депозитке салганда сизге банк эң көп дегенде 15% кайтарып үстүнө кошуп берип атат да. Ошондо сиз өзүңүздүн сомуңуздун күчүн сактап атасыз и даже 5% жоготуп атасыз да. Ошон үчүн такыр эле эч кандай вариант таппай калдым десеңиз эле ошондой банковский депозит салсаңар болот. Дагы эмне кылыш керек? Эгерде сиздер мисалы үчүн ишеничтүү строй компания болсо, жанагы котлованды казылып, хотя бы 2-3 этажга чыгып калган турак жай квартира көрсөңүз, ошону сиз рассрочкага сатып алсаңыз болот. 5% рассрочкагачы, жанагы башында 20-30% первоначальныйын төлөйсүң, калган акчаны 24 айга бөлүп төлөйсүң деген квартираны алсаңыз болот. Же болбосо участок жер сатып алсаңыз болот да. Анан дагы кээ бир ишеничтүү бизнесмендер бар. Мына мисалы үчүн биздин жанагы рассрочкага жер там куруп беребиз деп атпайбызбы? Мына бизге окшогондорго, мындай ишенимдүү ишкерлерге 25% гадалык кылып берсеңиз болот инвестициячы. Мисалы үчүн биз азыркы учурда 25% менен инвестиция кабыл алабыз. Ошондо кандай түшүнсө болот? Миллион сомдун үстүнө 250 000 сом кошулуп берилет да. То есть жылына 25% кошулуп берилет. Ошон үчүн инвестиция кылганда, эгерде кээ бирөө там 1/1 кошуп берем, там 1/50% кошуп берем десе, эч качан ишенбеңиз да. Анткени банковский кредит 27%. Андан көрө сизге жарымын кошуп бербей, 1/1 кошуп бербей, лучше банктан кредит алат, анан банк эле 27% берип коет да. Ошон үчүн биздики 25% максимум. Биз 25%ке гана инвестиция ала алабыз да, андан ашык бере албайбыз. Ошон үчүн ушундай адал, туура иштеген бизнестерге гана вложение кылсаңыз болот. Дагы эмне инвестиция болушу мүмкүн? Өзүңүздүн квалификацияңызды жогорулатуу, кошумча билим алуу, бул дагы инвестицияга кирилет. Мисалы үчүн сиз азыркы иште иштеп атасыз, бирок түшүнүп атасыз, что сизге билим, навык жетишпей атат да. Сиз именно ошол квалификацияңызды жогорулаткан бир жакшы курс таптыңыз. Мисалы үчүн бухгалтерлерди алайын да. Бухгалтерлер эски тетигил 1С программа менен иштеп аткан. Анан азыр ар кандай CRM-дер чыкканда, там Amo CRM, там Bittrex дегенчи. Ошол программаны үйрөтө турган курс бар да, мисалы үчүн 5 айлык, 6 айлык. Ошол акчасын чогултуп туруп, ошондой керектүү өзүнүн профессиясына керектүү билимди алып алса, ал уже жанагы өзү иштеп аткан компанияга айтат да, мен бир гана бухгалтерия эмес, но и жана система построения продаж ошону үйрөнүп келдим. Ке ошол билимимди бул компанияга жумшайын, мага болсо от продаж моундай дополнительный процент берсеңер болот депчи, доля берсеңер болот. Демек, ал кошумча квалификация билими менен өзүнүн баасын жогорулатып атат да. Ошон үчүн керектүү билим жана кесип бул дагы инвестиция болуп бере алат. Анан максат коюп, аны пландап, убакытты туура пайдалануу деген суроого жооп берейин. Мен негизи аябай көп адамдар менен иштедим. 2008 жылдан баштап элдерге кадимкидей өзүнө ишенип, жекеме-жеке лидер болууга жакшы эле жардам бердим да. Өзүмдүн китептерим дагы ошол багытта жазылган. Анан мисалы үчүн мен өзүм деле өзүмө мындай көнүп калдым да, мен жүрө берем дейм да. Кээ бир адамдар ар бир видеону кадимкидей күтүп, ар бир видеону конспекттеп жазып, ошону жашоосуна пайдаланып, кадимкидей ийгиликтерди жаратып келишет экен да. Ошон үчүн бул жерде да айтып коеюн, жашоо адамдын жашоосуна маңыз берген, адамдын жашоосуна вектор берген, адамдын жашоосуна смысл берген бул чоң бир максат. Эгер адамдын жашоосунда максат болбосо, бул бат эле депрессияга түшө берет. Эгерде адамдын жашоосунда кадимкидей бир
чоң максат болбосо, жашоонун кичинекей стресстерин эле бул жаман боло берет да. Ошон үчүн жакшы максат дегенде эмне? Сен өзүңдү бир аз билесиң, в принципе мындай кандай чоң максат жарата аласың, ичиңде бир жүрөгүңдө бир ишеним болот да. Көп учурда ал максатка жетишке акча керек, анан тигиндей, анан мындай деп туруп ошону жасабай коет да. Негизи адамдын ичинде эгерде ошондой максат жаралса, адамдын ичинде ошол максатка жетүүгө бүт ресурстары бар. Ага эч кандай связьтын деле кереги жок, ага акчанын деле кереги жок, анан баланча түкүнчө условия, ресурстун баары уже бар да. Мисалы үчүн көбү мага кайрылат, бизнес жасагым келип атат, кандай бизнес жасаса болот деп сурайт да. Бизнести антип кандай бизнесте көп акча бар, кандай бизнести жасаса болот деп анализдеп кылган болбойт. Эң биринчи жүрөгүңөн эмне чыгып атат? Сен элдердин кандай бир чоң көйгөйүн чечкиң келип атат? Элдерге кантип жардам бергиң келип атат? Мына ошол нерседен анан бизнес жаралат. Ошол жанагы кайсы адамдын көйгөйүн чечейин деген бул чоң максат болот да. Менин деле максаттарым бар. Бир чоң максат бар. Аябай чоң максат да. Мен өмүр бою ошого аракет кылсам деле жетишим мүмкүн, же жетпей деле калышым мүмкүн. Бирок ошон үчүн мен күн сайын эрте менен ойгоном. Уктап жаткым келсе да кой, уктап жатпайын деп жумушка барам. Кечке чейин отурам, жугушумду кылам, анан үйгө келем да. Демек, ошол сиздин чоң максатыңыз бул жашоого бир смысл бериш керек да. Мен эмне үчүн эрте менен ойгонуп атам? Мен эмне үчүн эртеден кечке чейин иштеп атам? Мен эмне үчүн азыр кылып аткан мамилемди, миссиямды аткарып атам? Мына ушунун баары белгилүү болот да. Анткени ар бир адамдын жашоосу, күнүмдүк жашоосу мини тандоолордон болот, кичине тандоолордон болот да. Мына бул таттуу нерсени жеп койсом болот, жебей деле койсом болот. Бул чоң камыр тамакты жесем болот, жебей деле койсом болот. Мен бүгүн эринбей жөө барсам болот, же жок мен такси чакырып такси менен барышым керек. То есть дайыма тандоо кылабыз. Эгерде ошол тандоолор кошулуп келип, жанагы чоң максатыбызга жетүүгө жардам берсе, анда бул күнүмдүк жертва да. Мисалы үчүн, мен итак эле өзүм кожоюнмун, мен эмне кылам, эрте менен эрте барып, андан көрө жыргап жата берейин деп жатып алсаң деле болот. Бирок ошентип постоянно жалкоолонуп, эринип баштасаң, анда ал уже адатка айланат, привычка болуп калат. Демек сен кайра өзүңө келип адам болгуча дагы бир убакыт жоготосуң да. Сизде ар бириңизде, сизде, менде, бүт эле адамзатында эң баалуу ресурс бул убакыт. Секунд сайын биздин өмүрүбүз кыскарып атат. Минута сайын убакытыбыз, өмүрүбүз кыскарып атат да. Ошону көбү түшүнбөйт. Кийин уже 60тан өткөндөн кийин ошо жаш кезимде эле жасасам болмок экен деп ойлойт да. Мисалы үчүн азыр сиз англис тилин үйрөнөм десеңиз, сизге күнүнө жарым саат эле убакыт бөлүш керек да. Азыр жакшы приложение бар, Duolingo дегенчи. Эгер ошол Duolingo'ны күнүнө 20 мүнөт, жарым саат эле окуй берсе, 1 жыл окуса, соп-сонун англисче сүйлөп калат. Анан англисчени сүйлөп бүткөндөн кийин француз тилин өтсө болот, андан кийин немис тилин өтсө болот, андан кийин испан тилин өтсө болот. Ошентип элестетиңиз, 4-5 тилде сүйлөй алса, анда бул адамга бүт эшиктер ачык болот да. Анын баары эмнеден келип атат? Күнүнө 20 мүнөт, 30 мүнөт гана бөлгөндөн келип атат да. Биз эмне кылабыз? Соцсеттерди чукулап отурабыз. Күнүнө 7-8 саат спокойно коротобуз. Азыр ошол окумуштуулар санап чыгыптыр. Ар бир адам телефон чукулаганга күнүнө 7 сааттан өйдө коротот экен. Анткени ошол жөн жанагындай кыска видео роликтерди пайдасыз көргөндөн көрө, ушул мен сүйлөп аткан сыяктуу пайдалуу, ой жүгүртө турган, акылга акыл кошо турган сабактарды көрүш керек да.
мына ошол эле интернетте көп пайдалуу, аябай чоң ийгилик жараткан улуу адамдардын интервьюлары бар да. Улуу адамдар жазган жакшы китептер бар, аудио китептер. Мына ушуларды угуш керек. Ошондо анан сиздин өнүгүүңүзгө, өсүүңүзгө күнүнө 1% кошулуп атып, 1 жылда 365% өсөсүз. Андан дагы эң жакшы нерсе, уже чоң бир баскычтардан өтүп отуруп, уже ийгилик жараткан, уже көп нерсени түшүнгөн адамдын кайтарым байланышы менен билим алыш керек да. Жаны наставник деп коебуз, жаны насаатчы деп коебуз. Мына мисал үчүн мен ошол 2008 жылдан баштап элдер менен иштеп атып, жанагы 50 видео сабактан турган 5 айлык онлайн курсум бар. Ошол онлайн курста ар бир сабактын аягында суроолор болот да. Адам аларга жооп берейин деп кадимкидей ойлонуп туруп жооп берет дагы жөнөтөт, анан кайтарым байланыш алат да. Эң пайдалуусу ошол кайтарым байланыш алгандан, анткени меники туура деп жашап жүрө берген, анан бул жерден устат текшерип айтып атат, бул жерден туура эмес кылып атасың, мындан кийин мындай кыл депчи. Анан ошондо түшүнөт, көрсө мындай кылыш керек турбайбы деп. Анан жанагы траекториясын түздөйт да. Эгерде мисал үчүн бир корабль азыр порттон чыкты деп кой, анан где-то бир 30 жылдан кийин кайсы бир точкага сүзүп барыш керек деп кой. Анан ошол корабль 1 сантиметрге эле туура эмес жылып алса, ал 30 жылдан кийин точно жанагы максатына жетпей, вообще башка жака бурулуп кеткен болот да. Вот ошон үчүн жанагы көп баскычтардан өткөн насаатчынын кайтарым байланышы керек. Вот ошон үчүн жанагы 5 айлык онлайн курс бар. Андан сырткары дагы билим алчу нерсе бул китептер. Мына мисал үчүн Диккенс айтканда, эгерде өз элиңе жардам берем десең, өз элиңе тотальное просвещение, то есть агартуучу бол деп айтып атат да. Ошол китептерде бүт изилдеп, ойлонуп отуруп, жакшы бир ойлорду жазып кеткен да. Ошон үчүн эгерде сиз онлайн 5 айлык курсту окуй албасаңыз, анда ошол китептерди алып окуңуздар. Бүт Кыргызстандын китеп дүкөндөрүндө бар. Маркетинг боюнча, кыял максат коюу боюнча, өзүңдүн күчтүү тараптарыңды табуу боюнча бүт уже жазылып, китеп кылып чыгарып койгон да. Ошондой урматтуу туугандар, анан эгерде сиздер участок жер алып, бирок ал жака үй кура албай атсаңыздар, анда биздин компанияга кайрылсаңыздар болот. Мисал үчүн сизде кызыл китеп бар, колуңузда болгону бир 35-40% баштапкы төлөм бар, калган акча жетпей атат да. Кадимкидей биздин компанияга келесиз, сиздин чөнтөгүңүзгө жараша чийип беребиз үйдүн планын, анан ошол пландын үйдү чийгенден кийин конкретный смета чыгат. Ошол сметанын негизинде жанагы сиз каалаган үйдү куруп беребиз да. 50 квадрат метрден 500 квадрат метрге чейин. Мен бул жерде суроону окуп атам да. Жана чат GPT-ни кантип туура колдонуш керек дейт. Чат GPT деген, ал мен тиги сынап көрсөм, дайыма сени колдой берет экен да. Сен кандай суроо бербесең деле, сеники туура, жакшы дей берет экен. Демек, көп адамдар мунун ловушкасына түшүп калып атат да. Мен жакшы экенмин, кыйын экенмин деп эч нерсе жасабай коюп атат. Ошон үчүн менин айтарым. Азыр информация биринчи эмес, именно кыймыл аракет биринчи болуп калды да. Эгер кыймыл аракет кылбасаң, кандай туура жасаш керек экенин түшүнбөйсүз да. Бардыгын тиги чат GPT'ден сурап алып, же өзүңүз бир нерсени ойлоп алып, кыймыл аракет жасабай коесуз. Бул жашоодон сабак алуу, бул кыймыл аракет жасоо да. Ошондон көп нерсени түшүнөсүз. Анан экинчиден, эгерде сиз бир чоң максат койдуңуз да, анан түшүнүп атасыз, ал чоң максатка жетиш үчүн ал чоң максатты кыска максаттарга бөлүш керек да.
Анан фокусту ошол кыска максатка коюп, аягына чейин жетип жазаш керек. Мына мисал үчүн сиз айттыңыз, 3 айдын ичинде мен мындай 300 сөз жаттайм дедиңиз да, мына 3 айдын ичинде англис тилден 300 сөз жаттайм дедиңиз. Все, эмне кыласыз? Күн сайын 1ден же 10дон кадимкидей жаттай бересиз. Ошо күн сайын жаттай бересиз, аягында 3 айдан кийин же болбосо тиги 3 айга жетпей, жанагы 300 сөздү жаттап бүткөн болосуз да. Вот ошондо анан өзүңүздү куттуктасаңыз болот. Мына мен ушул максатты койдум элем, анан жеттим деп. Процент барбы, үй куруу адалбы дейт. Жок, бизде эч кандай процент жок. Жанагыдан бери эле айтып атпайм, 5% рассрочку без залога. То есть менде азыр болгону мынча сом бар, ошону первоначальный взнос катары берем, калган акчаны 25 айга чейин 5% бөлүп төлөйм деген нерсе болуп атат да. Вот, анан дагы бир нерсени окудум, мына мисал үчүн машина в рассрочку деп эле бүт страницалар чыгып атат. Анан карап келсең эле через банк, лизинг, то есть эч кандай рассрочка эмес эле, ал кредит болуп атпайбы? То есть машина в кредит деп эле жазыш керек элдерди алдабайчы. Биздики ошол строим дом в рассрочку. Эч кандай кредит жок, эч кандай процент жок. Өзүнүн акчасын эле башында 35% берип, калган акчаны 25 айга бөлүп төлөйт. Эч кандай посредник жок, залог жок, эч кандай үстүнө кошуу жок. Конкретно келет, санайт, моундай төлөй алат экенмин дейт, и ошол үйдүн материал работасын төлөйт да. Ошо урматтуу мекендештер, мен сиздерге айта кетет элем, ар бириңиздер эң биринчи жашооңордо бир так максат коюңуздар. Анан күн сайын ошол максатка жетиш үчүн кандай кыймыл-аракет жасашым керек аныктаңыздар. Күн сайын ошол маанилүү кыймыл-аракетти жасаңыздар. Анткени ар бириңиздерде убакыт чектелүү. Качан ал убакыт сиз үчүн, ар бирибиз үчүн токтоп калат, эч ким билбейт. Бирок канчалык эрте баштап максатына кыймыл-аракет кылып жасаса, ошончолук жакшы. Анда эмесе, эгерде сиздер биздин строй компанияга инвестиция кылам десеңиздер, кайрылыңыздар. Эгер жерим бар, первоначальный взносум бар, үй салдырам десеңиз, кайрылыңыздар. Эгерде 5 айлык онлайн курс алам десеңиздер, кайрылыңыздар. Вот. Анан эгерде ушул видео сиздерге пайдалуу болсо, сөзсүз түрдө бирөө менен бөлүшүп коюңуздар. Республиканын бардык жерине саласыңарбы дейт. Жок, бардык жерине салбайбыз, только сокулуктан кантка чейин салабыз. Анан кээ бирөө тиги нааразы болот, эмнеге башка жерлерге салбайсыңар депчи. Анткени биздин строительный бригада ошол сокулуктан кантка чейин гана жетише алат. Ушул жерде стройканы кыла алабыз, андан сыртка чыга албайбыз, жетишпейбиз да. Ошон үчүн жасаганды жасайм деп айтыш керек, жасай албаган нерсени жасабайм деп айтыш керек. Жаңы китеп окуп баштагандарга кайсы китепти сунуштайсыз дейт. Кыялдан деген китепти окуңуздар. Анан ийгиликти күтпө, аны жарат деген китепти окуңуздар. Урматтуу мекендештер, бардыгыңыздар ден соолугуңуздар бекем болсун. Бардыгыңыздар менен дагы кийинки сабактарда жолугабыз деген үмүттөмүн. Анан мени да колдоп, ушул видео пайда болсо, лайк басып бөлүшүп туруңуздар. Жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.